Саламатсызбы, эфирде дабагер берүүсү, аны мен Акылай Маратова алып барам. Бүгүн биз балдардын невроз оорулары жөнүндө кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевичти чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Алгач атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда дароо суроого өтсөк, агай айтсаңыз, балдардын невроз оорулары жөнүндө алгач жалпы түшүндүрмө берсеңиз, невроз ооруларынын себебине токтолсоңуз. Эми невроз оорулар деп бизе айтабыз да, бул мээнин функционалдык оорусу. Борбордук нерв системанын функционалдык оорусу. Бул эми баягы көбүнчөсүн бир психотравмадан келип чыга турган оору, психогендик оору да. Анан биз айтабыз, ошо балдардын невроз оорулары көбүнчөсүн балдардын ар бир адам баалуулугу болот. Баалуулук деп коебуз. Ошо баалуулугу бузулганда келип чыгат да. Эми балдарды билесиңер да. Булардын эмоциясы бөлөкчө, мулардын мүнөзү да ар кандай болот. Булар өсүп келаткан жаштар, балдар эми ошол мезгилдерде көбүнчөсүн үй бүлө булардын баалуулугу. Үй бүлөдө кандай, ата энеси мамилеси кандай, ата энеси жакшы жашап атабы, аларда конфликт жокпу, ажырашып кеткенби, же болбосо жанакындай биз миграция деп атпайбызбы? Миграция кетип калгандар болот, балдарын тиги чоң ата чоң энесине таштап. Аларда бир сагыныч пайда болот, кусалык пайда болот, нерв чыңалат да. Эми ар түрлүү факторлор. Школдо болобу, школдо деле азыр көрүп атпайбызбы? Балдарда агрессия дегендер болуп атат. Жана балдар бири-бири менен мамилеси түз келбеши мүмкүн. Бири-бирин жанакындай баягы тил табыша албай калышы мүмкүн. Ошондой мезгилдерде нерв чыңалат. Эми баягы бизде көбүнчөсүн бул школго чейинки, школдон кийинки балдар. Биз буларды карабайбыз. Биз баягы чоңоюп калган бир 12 жаштан баштап бизге келип калат. Анан кийин көбүнчөсүн 15-тен баштап 17-ге чейин, 18-ге чейин. Себеп дегенде бизде психотерапевт, детский психотерапевт дегендер азыраак. Алар баягы детский психотерапевтке баргысы келет. Анан очередь дегенде мындай деп, анан баягы бизге да келет да. Эми бизге кандай көбүнчөсүн энуроз менен келип калат, кекештик менен келип калат, жанагындай анорексия деген оору менен келип калат. Эми биз көбүнчөсүн ушуну дарылап, мындай иглотерапия менен салып жүрбөйбү? Рациональный психотерапия кылып жүрбөйбү? Дарылап калабыз. Жакшы. Ал эми балдардын физиологиялык, психикалык өсүүсү жөнүндө түшүндүрмө берсеңиз? Эми балдар булардын ою дагы мындай психикалык жагынан өсүп турат. Ою дагы. Эми кандай дейбиз? Балдар мисалы карасаңыз, мисалы 4-класска чейин балдар кандай? Анан ошондон 8-класска чейинки балдар кандай? Андан кийинки өспүрүмдөр кандай чоңоюп калган? Жанагы уландар, боз уландар, кыздар кандай бойго жеткен? Бүт баары өзүнчө. Ар бирөөнүн өзүнчө характери бар, өзүнчө мындай амбициясы бар, өзүнчө кылык жоору бар дегендей, ошого карата мамиле кылыш керек. Көбүнчөсүн эми ушулардын өсүшүнө жараша мугалимдер жакшы билишет. Буларды сабак бергенде дагы буларды байкайт. Мисалы, мугалимдер көбүнчөсүн балдарды 3 категорияга бөлөт. Жакшы окугандарды алар менен жакшы иштеген, жакшы мындай алар менен кызыктуу да иштеген, жакшы окугандар менен. Суроо беришет, жооп алышат дегендей, орто окугандар. Аларды бергөстө сүйлөсө болот. Дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал эми начар окугандарга кээ бир мугалимдер көп деле көңүл бурбайт. Мейли кандай болсо ошондой болсун деп. Ал эми балдардын бир 9-класстан баштап 8-класстан болуп ким болору билине баштайт. Аларды мисалы ким болот? Бирөө мисалы адвокат болобу, кандай сүйлөйт, бирөө болсо жанагындай медик болобу, мугалим болобу, ошондо билине баштайт да, ким болору. Ошого карата ошо мамиле кылыш керек да, ким болот депчи. Анан булардын физиологиялык өсүшү. Эми буларды карап туруш керек. Кандай өсүп атат, бою кандай өсүп атат, толукпу, арыкпы, эмне деген бала кандай мүмкүнчүлүгү бар депчи. Анан биз илгери профосмотр деген бар болчу. Эмедечи школдо. Эми азыр деле профосмотр болуш керек, анткени балдарды өзгөчө 12 жаштан баштап, өзгөчө 15 жаштан баштап билиш керек. Бул действительно бизде баягы репродуктивный способность человека деген бар да. Алардын окум тукумдуу болушу, жанагыдай келечекте ата эне болушу эң главный вопрос. Маанилүү. Биз ошого көңүл бурабыз. Анан
кыздар кандай өзү атат. Эми кыздардыкы кичине оңойрок. Алардыкын оңой эле билет. Менструациясы келип атабы, эмчеги кандай, бою кандай деп оңой эле билип болот. Анан первичный, вторичный половой признаки дейт. Жүнү кандай өзүп атат, ошо органдарда ошондон эле байкаса болот. Анан балдардын кичине кыйыныраак. Алар жана призывка, салатка даярдаганда билинет да. Алардын мисалы органдар жакшы өспөй калса, бизге кичине кыйыныраак. Анткени бизге 25-20дан кийинки келсе кичине баягы 10 жаштагы, 15-12 жаштан баштап келген балдар тез айып кетет. Биз көрүп эле жүрөбүз ушулар менен кээде аралашып калабыз. Анан кийин жанагындай үй бүлөлүү боло албаган аябай жаман да. Азыр бесплодие күчөдү. Бизде жанагындай болуп атат, гипоплазия матка дейбиз, гипоплазия яичника дейбиз, гипоплазия яичко-семейника дейбиз. Бул өтө чоң проблема да. Ошон үчүн балдарды карап туруш керек. Кандай өсүп атат, алар кандай бала болуп атат. Ушу бизге аябай кызыктуу да балдардын өскөнүнө көңүл бурчу. Демек балдардын физиологиялык өсүүсүнө маани берүү ар бир ата эненин милдети экен да. Ал эми невроз оорулары кандайча бөлүнөт? Анын клиникалык белгилери кандай болот? Эми сиз туура айтып кеттиңиз. Бул балдардын көңүл бура турган бул ата эне, үй бүлө. Үй бүлө өздөрү көңүл буруп туруш керек. Анан школдо деле эми аларды өтө көп сурай албайт да. Анан врачтар, школдо врач бар, ошо көңүл бурат. Анан деги эле көбүнчө бизге да караштуу да. Жана просмотр жакшы да. Эми биз кандай дедиңиз? Ошол невроз оорулары кандайча бөлүнөт? Анын клиникалык белгилери кандай болот? Биз невроз деп айтпадыкпы? Бул нервтин функционалдык оорусу, нерв чарчагандан. Нерв деле бөлөк органдар сыяктуу чарчоого жөндөмдүү. Бул жанакы балдар мисалы орун өсө көтөрүп булчуңдар чарчайт го. Бул деле ошондой. Эгерде кээ бир адамдар айтат го нервим чарчады деп. Ошондой да, нерв көп маалыматтар көп болуп атат азыр. Жанакыдай бизде невроз 3 бөлөбүз. Невростения дейбиз. Бул нервдин табигый чарчашы. Нерв эмнеден чарчайт? Азыр ушу кезде маалыматтан. Биз балдарга убакыт, балдар туура эмес бөлүп атат. Алар рациональный убакыт бөлгөн жок. Көбүнчөсүн жана сотка көрөт, интернет менен отурат, өзүн чарчатып атат. Анан булар күн менен түндү алмаштыра алган да кээ бир балдар. Түн ичинде саат 11ге, 1ге, 2ге чейин, 3ге чейин уктабайт, эртең менен кеч тура албайт. Анан сабактан баш ооруйт, чарчайт. Анан жанакындай жиндене баштайт, кайгыра баштайт. Анан алсырай баштайт. Айтат уйкум качып калды деп, анан кечинде уктай албайт да. Анан кийин ошондон бул невростения, нервтин чарчашы, табигый чарчашы бул невростения. Мында 3 симптом бар. Биринчиси ал кетет, экинчиси баш ооруйт, үчүнчүсү уйкусу качат. Ушундай. Депрессия деп коет биз. Көңүл чөгөт, эчтеге көңүл келбейт. Анан ошондой балдар келип калат бизгечи. Анан экинчиси болсо истерикалык невроз. Эми истерикалык невроз дегенден истериканын өзү мүнөздү бар, истерикалык. Алар баягы опека деп коет. Бизде чалчактап жанакындай эрке өскөн балдар. Алар алам дегенин алат. Ата энеси алып берип көнгөн да, кээде ал уят кылышат кичинекей балдарчы. Эмеге магазинге барганда алып бер деп чалкасынан кетип. Ал эми ошондой мүнөздүү адамдар болот. Бул мүнөз. Ал эми ооруп калат, истерикалык оору. Ал деген ошо ооруга жашынат. Мисалы кээ бир балдар кусуп жиберет. Мамасы айтат, ой кокуй, бул ооруп калды, тиндей десе, анан куза башташы мүмкүн. Кээ бирөө баш ооруп калат. Кээ бирөө жанакынтип жүрөгүм дүкүлдөп, жүрөгүм ооруп берет деп атат. Кээ бирөө чалкасынан жыгылып жанакынтип эзоп калат. Ушулар истерикалык невроз. Буларды байкаш керек да, ар түрлүү симптом берет. Андан кийинкиси болсо невроз навязчивых состояний. Бул коркунуч невроз. Эми өзүңүздөр билесиздер, балдар өзү коркууга жакыныраак. Кичинекей кезинен баштап эле мама деп эле, ошо мамасы алып чыкса жаңгыз калганы коркот да. Боязнь одиночества. Эми булар фантазияга дагы өтө жакын. Илгери бизде бөлөкчө болчу, жомок айтканда жескемпир, анан кашкыр дегенде мындай деп айтчу. Азыр болсо бөлөкчө. Азыр болсо жанакы интернет эмедеги көргөндөрдү айтышат. Дегенде мындай персонаждарды. Анан ошондой коркуп калат, анан өзүнө коркунучту кабыл алат. Булар болсо ар кандай симптомдорду өзүнө кабыл алышы мүмкүн. Анан коркуп невроз. Мисалы невроз страхада көчөдө туруп калган балдар болот. Пешеходдон өтө албай. Ал жолдон бирөө өтүп барат, машина уруп кетти дегенде угуп калганда, бирөө үйдө отургандан коркот.
Анткени үйдө өрт чыгып кеткендигин көрүп калган. Бирок ооругандан коркот дегенде ошо коркунучтар бар да. Коркунуч неврозу. Абдан кооптуу экен маны бербесе. Урматтуу көрүүчү, сиз Дабагер берүүсүн көрүп жатасыз. Бүгүн биз балдардын невроз оорулары жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин суроолорубузга белгилүү невролог, психотерапевт Темирбек Бекбоевич агай жооп берип жатат. Анда кийинки суроого өтсөк, агай айтсаңыз, түнкү энурезде балдардын кекештигин кантип дарыласа болот? Бул суроо көп ата-энелерди түйшүккө салса керек да. Аны мындай кантип байкаса болот? Эми түнкү энурез деген түн ичинде зар ушатып коюу. Ал болсо баягы бизде ушундай бар, шарттуу рефлекс деген бар. Ал шарттуу рефлекс 3 жаштан кийин пайда болот. Өзү эле баягы табарсыздык болгондо ойгонуп кетет. А булар болсо ойгонбой калат. Ошол жерде баягы центр бар да, строровой центр. Ошол кошуктап калат. Мээдегичи. Анан зар ушатып коет, анан мисалы 3 жаштан 4 жаштан баштап, 5 жаштан баштап зар ушата баштаса бул оору да чынбы. Күн сайын да зар ушаткандар бар. Челезден жайда бир айда бир жолу болгондор бар. Все равно дарылаш керек. Анан кичинекей балдар мисалы биринчи класска чейин иглотерапия биз көп жасайбыз да. Мен ошо менен көбүнчө дарылайм. Иглотерапия менен. Бул ийне рефлекс терапиясы менен, Кытайдын алтын ийнеси менен. Анан кээ бирөө мисалы ийнеден коркот. Биринчи класска чейин. А 5-чи класстан баштап ала баштайт. Жакшы жардам берет. Бул жерде точно массаж кылыш керек. 5-чи класска чейин. Андан кийин иглотерапия жакшы жардам берет. Андан кийин жанагыдай чоңураак балдар спокойный. Чоң кыздар балдар деле келет. Мисалы 17ге чейин келип калса, алар тез 12ден баштап тез айыгат да. Алар оңойрок. Андан кийин баягы кандай кекештик дедиңизби? Балдардын кекештигин кантип дарыласа болот? Эми балдардын кекештиги. Бул дагы бизде психотравма дейбиз. Ушундан пайда болот. Коркуп калат. Мисалы ата-энеси урушкандан коркуп калышы мүмкүн. Кээ бир иттен балдар көбүнчө коркуп калат. Аф деп жиберсе, ошол жерден кекештенип калышат. Бул эми үн чыгаруу органдары. Кекиртек, ооздун ичи, тил, анан кийин голосовой связка дейбиз. Ошолор жана тонус деп коебуз биз. Тырышып калат. Анан эгерде күчөп кетсе, тонус анан клон судорога болот. Сүйлөбөй акак деп калат. Туруп калышат, анан ошону биз дарылайбыз. Кээде мындайча айтканда башынан баштап мисалы бир 6-7 жашта 10 жашка чейин кекеч болуп жүрсө, кийин жакшы болуп кетиши мүмкүн. Кайра 15 жаштан баштап күчөшү мүмкүн. Анткени жаңы коллектив менен таанышат, жаңы балдар менен жанакынтип мамиле түзөт, романтика башталат, кыздар менен сүйлөшөт дегенде анда уялып кекештик күчөшү мүмкүн да. Абдан кооптуу экен да, бул убагында маани бербесе. Убагында маани берип ошо дарылаш керек. Атайын дары берет. Мисалы энурезге берген дары бөлөк. Да, успокаивающий дары бериш керек. Тиги кекештик берген дары бөлөк. Ошону эки түрдүү. Бирок иглотерапия өкөнөт тең жардам берет. Рациональный психотерапия. Рациональный психотерапия деген түшүндүрүп айтыш керек. Мындай коркпо, мындай сүйлө, тигиндей сүйлө. Эмелер логопедтер дарылайт, алар сүйлөөнү үйрөтөт. А врачтар болсо дарылайт. Демек кекештиктен толук кандуу айыгып кетсе болот. Өз убагында дарыланса айыгат. Анткени булар өзү деле жаш менен катар чоңойгондо кетип калат. Ага чейин жетпеш керек да чынбы. 18, 19, 20га чейин жетпейт да. Ага чейин айыгыш керек да чынбы. Аны менен чоң киши болгондон кийин. Ан кишилер, чоң кишилер кекештенбейт, билип атасыңар да. Аз эле кекештенет. Ал чоң кишилер кетип калат уже. Демек баланын кичинекей кезинде кекештиги пайда болуп же ошол нерсени байкаса, анда дароо кайрылыш керек экен, жакшы. Балдардын тики оорусун, неврогендик анорексияны кантип дарылайт? Эми тики дейбиз. Биз эми тики деген беттин кыймылдап турушу. Же башын кыймылдатат, же көзүн мигайт этет, тиги денесин баягы көкүрөгүн кыймылдата берет, башын ары бери чулгуйт, ийилет, чойлот дегендей. Эми көрүп отурсаң зенингейт. Анан бул эки түрү бар. Жанакындай спастический судорог деп коет, ары бери кыймылдатып берген. Анан вокальный дейт. Вокальный дегенде үн чыгарат. Кошкурунат, ышкырынат, айтыр, баягы үнүн өзгөртүп, андан коркосуң, эметип эле үн өзгөчө чыгып атса балдардын. Бирок өкөт эле коркунучу жок. Психотерапевт жакшы дарылайт. Себеп дегенде буларда да психотравма. Психотравмасын билиш керек. Эмнеден коркуп калган, үй бүлөдө тынчтык жокпу, жанакыдай бир ата-энесинин мамилеси кандай,
эмнеден болуп атат, же бирдемеден коркуп калганбы деп ошону билиш керек. Ошону билсең, рационалдык психотерапия кыласың. Коркпо, кетет, дармек успокаивающийлар бересиң, жанагы антидепрессант дегенден беребиз, бирок жакшы жардам берет. Анан мага бир кыз келди. Ол канча болду? Бир айдын тегеренде болду го. Анан өзү энеси экөө келишти. Өзү 10 класста окуган кыз экен. Анан келгенде эле ушундай башы кыймылдап калыптыр, анан бети кыймылдап калыптыр. Мен сурадым, психотравма болгонбу десем, айтышкан жок. Жакшы сонун деп мен билдим анын психотравма болгон. Анан эми экөө отурганда балдарды ата-энеси менен көрөсүң да, өзүң жаңысы көрбөйсүң. Мен билдим, буларда психотравма болгон. Унчкан жокмун, менталитет ушундай да. Кечке эле сурай бересиң. Анан айып кетишти, жакшы. Анан ушундай болот кедечи. Анан анорексия. Анорексия деген, деген сөз нет. Табитке адамдын жанагындай тамак болгон табити жок болуп калат. Тамак ичпей калат. Тамак ичпей калып, арттап кетет. Кээ бирде жанагындай модель болом, кыйын болом деген кыздар бар. Өзүнө образ түзүп алат, ошо менен кирип кетет ошо образгачы. Андан кийин такыр чыкпай калат. Анан кайфексия болуп баса албай калса деле айта берет, мен арттайм деп элечи. Алардыкы психологический ичине алар менен көп иштеш керек. Анан жанагы травмадан азыр ушул бир кыз дарыланып атат, ушу кезде 2-3 күн болду. Ал кыз апасы менен келди, чоң психотравма алыптыр. Ал бир 2-3 жылда 20 килограмм арттаптыр. Эми кичинекей эле кыз окуду жаңы өткөн 1 жылга жетилик. Эми психотравмасы күчтүү экен. Анан бизде шоковый, субшоковый деген бар. Шоковый деген, субшоковый деген бир катуу травма да. Кээде жылдырма акырындан боло берген травмалар, көбөйүп. Шоковый деген бир эле катуу коруп калат. Ошондон кийин ошондой артай баштаптыр. Тамак ичпей калган экен. Анан эми общее самочувствие начар, тиги жанакындай депрессия болуптур, жанакындай колу калтырап калыптыр дегендей көп симптоматика бар. Эми аны жакшы боло баштады кичине. Эми түшүндүрүп айттым, дары бердим. Бул жерде 1 саат кээде психотерапия кылып каласың. 1 саат сүйлөшөсүң. Түшүндүрүп айтасың, психотравмасын табасың. Анан кээде көпкө чейин айтпашы мүмкүн, общий язык табасың. Апасын чыгарып жибересиң, кайра киргизесиң, кайра сурайсың деп ошентип отуруп, ошо билдик. Анан кыз өзү айтты, ушундай капа болуп калгам деп, коркуп калгам деп. Анан аны коңойрок. Анда бир келин келген. Ал 1-2 ай болду. Ушу чүйдүн борунан келген. Ал мурда 1 класста аны тиги баягы бизде жанагындай ата-энеси сыртка кетип калып атпайбы? Апасы кетсе керек миграцияга. Анан ата-энесине берип кеткен экен. Ошондо тамак ичпей калыптыр. Андан кийин жакшы болуп кеткен экен. Анан кийин кайра ушу жакында эле ушу бир 2-3 жыл болсо керек. Эми Турцияга барып, подружкасы жанында подружкасы цирроз печеньинен каза болуп калыптыр. Ошондон күчөптүр кайра. Ушинтип өлүп калып турбайбы? Боору деген жаман турбайбы деп ошондой кайра тамак ичпей арттап кетиптир. Коркконунан да. Анан мамакетинен обследование кылган экен, эчтекени таппай, анан бир психотерапевтке барса, дары жазып бериптир. Нейролептик деп коет. Жана антидепрессант дейт, ошондой дары берген экен. Анан эми азыр 1 жыл ичкенден дарысы азайып, анан кечке дары иче береми деп азайтып койсо күчөп кетиптир. Мага келиптир. Мен айттым, дарыны иче бериңиз. Керек болсо бөлөк дары берем, жеңил дары берем деп. Анан ал дарынан албайт экен. Анан дары иче берле дарынан деп дагыларын жаздырып кетти. Эми мындайлар болот. Эми негизи эмени жанагындай травмадан болсо, психотравмадан болсо тапсаң оңой эле дарыланат. Алар коңойрок да. Жакшы. Сиздердин ошол балдардын невроз ооруларын кантип дарыласа болот? Деги эле невроз ооруларын дарылоонун ыкмасы кандай? Биринчи кезекте психотерапия. Мурда мен гипноз жасап жүрдүм 10 жылга жакынчы. Сугестия деп коет. Сугестия дегенибиз балдар ишенчек болот. Түшүндүрүп айтсаң жакшы ишенет. Алар чоң киши эмес. Аларда мындай эме бар да, мындай ишенчектик. Анан тинтип ушундай кетет, жакшы болот десең, бат эле жакшы болот. Анан кийин дагы рационалдык психотерапия кыласың. Оорун түшүндүрүп айтасың. Сен коркуп калган турбайсыңбы? Бул кандай оор эмес. Бир аз кыйналып жүрүп турсаң, бирок кетет деп аягына чейин айтсаң, ал ишенет. Чын эле ушундай турбайт. Анан игилотерапия саясың. Анан кээде даже инсульт сыяктуу болуп калгандар бар. Бутун сүйрөп, колун сүйрөп. Ошолорду деле мындай түшүндүрүп айтсаң, жакшы болуп кетишет балдарчы. Анан главный игилотерапия Кытайдын алтын ийнеси бул жакшы экен. Нервке успокоительный дагы
дарыланга дагы неврозго аябай жакшы. Ошон үчүн мен ушу менен көп дарылап жүрбөймүнбү. Анан психотерапия, рациональный жанакындай. Рациональный дегенибиз ал психолог дегендер көбөйдү. Билишпейт алар. Психолог деген ким экенин. Баары эле психологдор бара берет. Булар педагог психолог. Булар врач эмес. Бирок булар көпкө чейин убактысы бар. Кеңири кенен кесир 2 саат сүйлөшө алат. Психотравмасын табат, кеңири сүйлөшөт, айтып берет. Ошентип отуруп булар мындай мугалим сыяктуу да дарылайт. А бизде андай убакыт жок да. Биз жарым саат. Тиякта элдин баары толуп турса, кантесиң? Анан кечки бирөө менен отуруп ал дейт. Анан бат-баттан түшүндүрүш керек дагы, дарысын берип, кайра көрүп туруш керек. Мына байкапчы. Анан массаж дегенибиз бар. Анан остеохондроз болсо лазер дегенибиз бар. Ушул комплексный дарылоо. Анан дары-дармек коопенция кылып тинтип дарылайбыз да. Эми мына көрбөйсүздөр балдардын мүнөздөрү кандай болот? Могу жерде ушундай көрүп атпайбы? Булар баягы мүнөзү өзгөрүп калса, тиле албайт апасыначы. Айткан сөзүңдү өзгөчө жанакындай өспүрүм балдар, жанакындай бойго жеткендер кээ бирөө кол шилтеп коет да, барчары депчи. Көп сөз укпайт. Мындай жакшы сөз табыш керек да. Анан карабайсыңарбы, жанагындай кээ бир балдар монтип колун тиштейт, тырмагын тиштейт, кээ бирөө чачын жулат, шакылдатып чымынтып. Булардын дагы ошо кичинекей балдар, бирок буларды түшүндүрүп айтпасаң болбойт. Кээ бирөө муну агрессивный болот. Азыр детский агрессия жаман болуп атпайбы? Мына группа деген жаман экен, жанагынтип барат экен, дагы 9-10 класстын балдары 8 класстан баштап бири-бири менен мушташып кетип атат. Балдар өлүп атат, ал жаман да. А бул кичинекей балдар да агрессия болот. Кыйкырат жөнүндө. Болбой элечи. А буларды дагы сен жакшы деп дарылаш керек. Жакшы сөз менен. Жакшы сөз менен, түшүнүү менен. Балдарды чоң иштей сүйлөшсөң жакшы түшүнөт. Балдар деле мындай ыгы менен сүйлөш керек да. Мындай балдар деле билет ким экениңдичи. А так мындай эле несерьезный болуп сүйлөй берсең, алар да ошо көрүнүп калат. Мындай түшүндүрүп айтсаң, ушундай болот, тигиндей болот десең, ата-энеден жакшы арасында жакшы педагогдор бар. Түшүндүрмөчү. Анан кээ бирөө чарлап эле уруша берсе андай болбойт. Анан ол жерде карабайсыздарбы? Чего хотят подростки дейт. Чего хотят дейт. Эми бул эми баягы ушунун баары боло бербейт да. Прислушивать мнение подростков дейт. Эч ким анын сөзүн укпайт да, чынбы. Интересуйтесь здоровьем дейт. Понимайте своих детей дейт. Не бейте дейт. Бизде андай эмес да. Не бейте. Айламада. Не бейте деп эле баласын бир коет да давай депчи. Анан не запрещайте, гуляйте дейт. Ошондо балдарга өтө көңүл буруш керек да. Булар жашынан баштап урматташ керек. А балдарды урматтасаң, сени да урматтайт. Балдар сыйласаң, сени да сыйлайт. Жөн эле кыйкыра берсең, алар да билет. Мына карабайсыздарбы? 2 болуп бөлүнөт. Младший класс, средний класс, анан чоң жанагындай бүтүп аткан класстар, алардын психологиясы өзүнчө. Булар жанагы чоңоюп кеткен калган балдар, жигиттер деп койчу, бозуландар. Агрессивный болуп калышат. Жанагы толпа дегендин көп балдардын психологиясы жаман экен да. Бирөөнү сабайбыз десе кетишет бар элечи. Аябайт аларчы. Аябай. Бир кол тийсе аяшпайт. Анан бул семьяда ар түрлүү семья болот. Стиль семейного воспитания дейт. Авторитарный деген бар. Кыйкырат ата-энеси. Монтип дүкүлдөп тигини кыл, муну кыл дейт. Мында дагы коркук бала болуп калат. Анан карабайсың, бул жерде либеральный дейт. Буларда бүт бар телевизор, телефонго кармап отурушат, үйгө кирсеңчи. Атасы дагы, энеси дагы, балдары дагы, кызы дагы. Бири-бирине сонун мамиле кылышат. Карашпайт. Бул жерде мындай шыкында баягы көңүл бурайт да, ошо бул дагы туура эмес. Анан демократический дейт. Демократиялык семьяда айтат, түшүндүрүп мен айткандайчы. Мындай бол, тигиндей бол, жакшы бол, убакытты, көбүнчө убакытты. Балдар убакытты рационалдуу болуш керек да. Рационалдуу бөл, булсунда уктайсың. Кээ бир ата-энелер, улугак эмелери, эврейлерчи, балдарын сен жакшы деп тарбиялайт. Жакшы болосуң, окумуш болосуң. А бизде болсо, биздин улугактагы кошуна. Булар дагы убакытты туура беришет. А биз болсо эле убакытты туура бербейбиз. Эркидей эле көрүнүп калганбыз да. Эмне болсоң ошол иши унчукпаса экен деген андай болбойт да. Балдарды убактысын өтө туура бериш керек экен да. Направление невроз дейт. Карабайсызбы? Эми балдарды невроздун түрлөрү момундай карабайсызбы? Невростения деген мына. Бул жанагындай нерві чарчаган. Булар ыйлап, баш ооруп, өзүнчө кайгы жеп эле, депрессия болуп эле ушинтип жүрүшөт. Мага келип калат кээ бир балдар, кыздар.
подростоктор. Аябай айтсаң, өзің кайгысын айтсаң, тим эле өзүң дагы кайгырасың. Тиндей болду, башым ооруйт, тинтип атат, минтип атат, башым айланып атат, жүрөгүм ооруп атат, ичим ооруп атат, бөөрөм ооруп атат десе, өзүң дагы чын эле ушинтип ооруп атат бекен дейсиң. Чын эле ооруйт да. Калпты эч ким айтпайт да. Бирок ошону туура кабыл алыш керек да. Же сен эмнеге оорумак элең деп эле аны угуп, мындай болот, тигиндей болот, бул айыгат деп. Бул жерде эме керек да. Өзүң балдарды кагып силпешиң керек. Ошону угуп, ошо менен кошо туура сүйлөшүң керек да. Истерикалык невроз дейт, жанагы кыйкырып, ыйлап, сыктап калган балдар, булар жанагы ата-энеси эрке өстүргөн. Анан могу ночной энурез дейт, карабайсызбы? Ночной энурезиңиз бул түшүндө зарашатып койгон. Бул дагы кээ бир балдарым ушундай ооруса бул деле кайгы да. Анан речевой навык дейт, жанагы заиканияда кандай дарылаш керек, кандай мамиле кылыш керек. Кээ бир ойлойт, заикание укмуш эле дагы айыкпайт го депчи. Андай эмес. Анан кийин жанакындай ол жерде айтып атпайбы? Тиги эме депчи, тики карабайсызбы? Ушинтип турса жаман да чынбы? Көзүң бир жак, көзүң кыйшаңдап туруп турса, бетиң кыйшаңдап туруп турса, киши коркот да. Бизге мисалы көрүнүп калганбыз, көрөбүз. Бөлөк киши эмне деген катуу экен деп ойлойт да. Ал нервтен чарчаган экенин, нервтен жанакынтип коркуп калган экенин көп билишпейт. Анорексия. Жана анорексия мен келген кызга ушуну көрсөттүм. Бүт баардык органдарды көрсөткөн. Кайсы орган страдайт? Көбүнчөсүн щитовидный железаныкы бар экен. Аит деп коет ошондой оорусу. Щитовидный железа, эндокрин система, жүрөкпү, бүт баардык страдайт. Обмен начар болсо баардыгы начар болот. Анан кийин менструация келбей калды дейт, жаш эле кыз. Мындай деп сурай албайт эч кимчи. Так жакшы сурасаң бүт баарын айтат. Анан кийин момунда карабайсызбы? Ошо образга кирип кетишет да. Образга кирип, анан кийин жанагынтип өздөрү баягы канча айтсаң да тил укпайт. Ушинтип эле мен арктайм дей берет. Ушинтип атса дагы. Сен өлмөк болдуң десең деле ата-энеси болбойт. Сен лучше тиги мен сонун болуп атам деп элечи. Монда игромандар да келет кээде. Наркомандар да келет. Булардын иши кичине кыйыныраак, анткени булар көп иштеш керек. Булар жөнөкөй эле жанагы биз психолог деп ошон үчүн ошол жака барып атпайбы? Көпкө сүйлөш керек. Булар менен кечки сүйлөш керек, мындай болду, мындай болду деп. Жакшы убактысы болсо, мисалы жакшы сураса, булар кичине түшүнө баштайт. Ушундай турбай депчи. Бирок көбү аны айккысы келбейт да. Ошондой да. Бул жерде баягы көңүл буруп, туура мамиле кылып, анан жанагы терпимий болуш керек да. Көргөндө балдаргачы. Андай деп чоң кишиге түшүндүрө берсең жакшы боло берет. Ушул азыр бүгүн эфирде сөз кылып жаткан ушу балдардын невроз оорулары жөнүндө ушул илдет менен кайрылгандар ушул Бекбоев клиникасынан толук кандуу айыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар десек болот да. Жакшы. Бизге бөлүнгөн ушун менен соңуна чыгып бара жатат. Агай, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, жакшы болсун. Урматтуу көрүүчү, бүгүн биз балдардын невроз оорулары жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Акылай Маратова алып бардым. Бүгүн биздин суроолорубузга белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич жооп берди. Эгер агай менен түз байланышып, өзүнөн кеңеш алып, Бекбоев клиникасына кайрылам десеңиздер, анда экранда жазылган номерлорго байланышсаңыздар болот. Бүгүнкү эфирди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.